Кыргыздын улуттук ою чиймелери түшүрүлгөн кийим-кечеден баштап оюнчуктардын, буюм тайымдардын түрүн жасаган бул ишканада жалаң гана экологиялык таза продукция өндүрүлөт. Жүн сатып алуудан баштап жууп, тазалап, түстөргө боюп, аны даяр продукцияга айлантып, сатыкка чыгарганга чейинки бардыгы ушул жерде жасалат. Өзбекстан, Казакстан, Россия, Америкага чейин жөнөтүлөт. Жакында эле Кытайга экспорттоло баштады. Наш личный ассортимент составляет больше 10 видов продукции шерстяной. Биздин негизги ассортиментибиз жүндөн жасалган буюмдар. Учурда жүндөн жана жибектен токулган 10дон ашык продукцияны даярдайбыз. Ошондой эле быйыл биз Кытайга жуулган жүндү экспорттоп баштадык. Мындан тышкары Үрүмчүдөгү Кыргыз-Кытай павильонуна продукцияларыбызды жөнөтүп туруу боюнча келишимге кол койдук. Ал жака мен кийип турган жүндөн жасалган кийимдер дагы жөнөтүлөт. То, что на мне, то же самое мы экспортируем. Аталган ишканага жүндү кайра иштете турган жана тазалай турган жабдууларды сатып алууда кепилдик фонд колдоо көрсөткөн. Жетекчиси өндүрүштү жолго салууда фонддун мүмкүнчүлүгүн 3 жолу пайдаланып 45 миллион сомдук кепилдик жардам алганын айтат. Ал эми мекеме жыл башынан бери ушуга окшогон орто жана чакан ишканаларга 2 миллиард 479 миллион сомдук кепилдик каражат берген. Быйылкы жылда план боюнча 3 миллиард 700 миллион сом кепилдик беришибиз керек болчу. Былтыр 2 миллиард 800 менен бүткөнбүз. Быйыл 900 миллионго көбүрөөк болуп атат. 9 айдын результаты боюнча биз берген кепилдиктин суммасы 2 миллиард 479 миллион болду. Албетте дагы 1 миллиард 200 миллион планды аткарганга дагы 3 ай бар. Биз ушу жылдын аягына чейин бүтүрөбүз деп ойлоп атабыз. Фонд кайра иштетүү, чакан жана орто бизнеске кепилдик бербестен кийинки жылдан баштап жашыл экономикага багытталган долбоорлорду дагы каржылап баштайт. Ага өздүк каражаттан тышкары Дүйнөлүк банк бөлгөн 19,5 миллион доллар дагы жумшалмакчы. Ал тургай жеке банктар аркылуу ипотекага үй алгандарга дагы кепилдик берилип калышы мүмкүн. Учурда тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Биз азыр өзүбүздүн мыйзамга өзгөртүү киргизип атабыз. Эгерде жарандар мамлекеттик ипотека компаниясынан ала албаса, анда коммерциялык банктан алса болот. Эгерде ош жерде аларга дагы кепилдик керек болуп калса, биз бергенге даярбыз. Биз мамлекеттик ипотека компаниянын программасына киргизгенбиз. Ошондо атайын бир статьяга киргизип, ушу мамлекеттик ипотеканын программасы менен кепилдик берилсин деп. 22 жылы бир кепилдик берилген, 23 жылы 107 кепилдик берилген, 24 жылы 26 кепилдик берилген, в общей сложности 134 кепилдик берилген. Фонд 2016 жылдан бери 10 миллиард 601 миллион сомдук кепилдик колдоо көрсөткөн. Мунун аркасында 33 миллиарддык насиялык каражаттарды алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дүйшөн Шаршенбеков, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.